Мындан 62 жыл мурун дал ушул күнү өлкөдө тарыхый окуя жаралган. Кыргыз медицина асманындагы жарык жылдыздардын бири Иса Акунбаев кыргыз медицинасынын кардиохирургия тармагына чыйыр жол ачкан. Анын жүрөккө ийгиликтүү операция жасаган дал ушул күнүн кардиологдор кесиптик майрам катары өз алдынча белгилеп келишет. Бүгүн да аталган тарыхый күн унутта калган жок. Академик Акунбаев жүрөк операция жасаган күнү жылда ошол күндү 19 майды Кыргызстандын кардиохирургтардын күнү деп белгилесек деген резолюция ушундай токтом кабыл алып, жогорку кеңешке, өкмөткө, саламаттык сактоо министрлигине жөнөтүлгөн. Андан бери 8 жыл өттү, бирок мындай расмий бизде чечим жок да өкмөт тарабынан. 8 жылдан бери 19 майда өзүбүздүн кесиптик майрамыбыз деп мындай белгилеп келатабыз. Ошонго арналган бүгүн конференция өттү. Андан бери өлкөдө 3 чоң кардиохирургиялык борбор уюшулду. Анын экөөсү Бишкекте, ал эми түштүк аймагы боюнча жалгыз Жалалабадта жайгашкан. Анда жалпы 1000ге жакын кызматкер эмгектенет. Дарыгерлердин кейигени өкмөттүн көңүл бурбаганы. Анткени дасыккан адистер болсо да эгемен тарыхында бир да кардиохирург мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлбөптүр. 50ден ашык доктор болсо дагы, 100дөн ашык кандидат болсо дагы, ушу 3 чоң илимий мекеме иштеп жатса дагы, ушул акыркы 30 жылдын ичинде мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн бир да адам болбоптур. Бул эмнени көрсөтөт? Ушул жетишерлик деңгээлде кардиология, кардиохирургияга көңүл жакшы бөлүнбөй аткандыкты көрсөтөт да. Түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борбору дарты аныктоо жана дарылоочу түштүктөгү жалгыз борбор. Аталган жайга бир жума мурун оор абалда келген бейтаптын учурда ден соолугу жакшы. Өзү сыяктуу миңдеген жарандар дартына даба таап чыкканын байкаган тургун чет өлкөгө ашыкпоону сунуштайт. Чынын айтсам өтө оор келген да. Мына Кудайга шүгүр, раз жакшы болуп калдым азыр. Кадимкидей болуп калдым да, буларга рахмат. Мындан артык жана карабайт да, ушунчалык да. Чет элге баякка жүгүрүп, бияка жүгүрдө мына өзүбүздө турат го, ушунчалык экен да. Кандай сонун карашып атат, ушунчалык карайт да. Статистикага ылайык Кыргызстанда бир жыл аралыгында 6000 адам жүрөктөн дарыланууга муктаж. Бирок жашоодо анын 1000дей жараны гана дарыланар айтылат. Мунун себебин адистер бир канча себептер менен түшүндүрүшөт. Анын арасында кардиолог кадрлардын да орду маанилүү. Бул маселени чечүүдө аталган илимий борбор өз кадрларын өздөрү даярдашат. Бул жакка чакырышкан, өзүбүздүн эжекелер ушул жакка келгиле, ушул жакта жыйнатып өткүлө, силерге көп мүмкүнчүлүктөр болот дегенине байланыштуу. Ошол мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, өзүбүздүн аракетибиз менен азыр жакшы окуп иштеп жатабыз. Ошмун медфагын бүтүп 6 жыл окуп келдим бул жерге. Хирургдар барысы, врачтар бизди жакшы үйрөтүп, первый год болгонуна карабастан, азыр мен өзүм ошол операцияга кирип, операцияда ассистировать этип, жардам берип, ошол сосудтарды собирать этип, жардам берип, ошол жерде 3 облустун 4 миллиондой калкын камсыздаган Жалалабадтагы жалгыз кардиология борборуна жылына 10 000дей жаран башпагат. Өлкөдө орду чоң мекеменин жалпы кардиохирургтары 19 майда расмий кесиптик күн катары кабыл алып, аз да болсо көңүл бурушса дешет. Бүбүсар Оразалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалалабад.